Салам экендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин YouTube жана Telegram каналга катталып коюңуздар. Себептеген мигранттарга керектүү расмий маалыматтарды биздин расмий каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, тилекке каршы бир жаман окуя болду. Сахарова борборунда миграциялык көп функционалдуу миграциялык борбор Сахаровада тажик, өзбек туугандарынын арасынан бир киши тебелендиге калып каза болуп калды тилекке каршы. Алар болсо жанагы эки себеп менен ошол жерде очередте турган чет элдик жарандар. Биринчиси таджик өзбектерге патент алат, ошо патент алабыз деп аракет кылып, ошонун негизинде жанагындай көптөгөн очередтерде турат. Очередтер болсо күн сайын аякта толгон токой эл эртең мененки саат 3-төн 4-төн баштап туруп, анан кийин кечке чейин ошо чоң очередте тургандар. Экинчиси болсо жана өздөрүн легалдашабыз, реестрден чыгарабыз деген чет элдик жарандар. Эми Кудайга шүгүр, кыргыз мекендештерге бизге патент кереги жок. Евразия экономикалык бирикменин алкагында Кыргызстан жарандары патенти жок иштейбиз, жанагындай очередтерге турбайбыз. Бирок бул нерсени мен эмнеге айтып атам? Россия Федерациясына жанагы 11-26 президенттин указы 30 апрелден баштап сентябрга чейин узарды. Көп мекендештер тилекке каршы ошо узарар менен өздөрүн таштап койду, кыжалат болбой калды, сарсана болбой калды, жана реестрден чыкпай калды. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин болгону 74 000 чет элдик Кыргызстандын жарандары ошо реестрде жүргөндөрдөн болгону 3 миң биздин мекендеш ошо реестрден өздөрүн чыгарыптыр дагы. Эми жакында азыр мына май айы бүтүп атат, июнь-июльдагы биз мекендештер күтүп алса, август айында жанагы биз видеодан көргөн очередтен дагы 10 эсе көп очеред болушу мүмкүн. Себептеген аяка таджиктердеги, өзбектердеги, армяндар, Азербайжан, казактар, кыргыздар баары бир моментте келтирип өздөрүн легалдашабыз десе абдан чоң очеред болуп биздин мекендештердин өмүрүнө залака келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир жаранды биз эртерээк легалдашып жана реестрден чыкканга аракет кылыңыздарды чакырабыз. Реестрден такыр эле өзүңөр чыга албайсыңар, анда ошол реестрден чыгарчу биздин кыргызстандык мекендеш жарандар бар. Эмгек акысына юрист катары чыгарып беришет. Телефон номерин айтып кетейин: +7 991 601 95 17. Ошол номерге чалсаңыздар, реестрден чыгарганга жардам берет. Өзүңөр албетте аракет кылыңыздар. Такыр эле болбой калса, ошо эмгек акысына ошо мекендештер жардам берет. Кайрылы бериңиздер, ишеничтүү жигиттер. Андан тышкары депортация жаатында Америка Кошмо Штатында мындан бир нече ай мурун Дональд Трамп президент болгондон кийин миграция жаатындагы мыйзамды ал дагы күчөштүрүп, легалсыз жүргөн чет элдик жарандарды депортация кылып атат. Көбүнчө ошо түштүк Америкадан келген, Мексикадан келген жарандарды депортация кылып атат. Ошолордун ичинде дагы мындан 2 жыл мурун 131 Орто Азиянын жарандарын, алардын ичинде кыргызстандык жарандарды дагы депортация кылып, азыр мен видеосун көрсөтүп коем. Террорист катары, преступник катары кишени салып, колуна наручник салып туруп, самолет менен Өзбекстанга учуруп, Өзбекстандан андан кийин башка мекендештерге мекенине учуп барган учурлар болду. Эми мен муну менен эмнени айткым келип атат? Негизи эле мыйзам жаатында ар бир өлкөдө мыйзам бузуу болсо, легалсыз жүрө турган болсо, Кыргызстанда болсо дагы жакында эле 21 Кытай республикасынын жарандарын дагы депортация кылды Кыргызстан. Андан тышкары Пакистан жана Бангладеште депортация кылып атат. Америка Кошмо Штатында дагы ошо менен күрөшүү болуп атат. Эми Россия Федерациясында дагы биз мыйзамсыз жүрсөк, легалсыз жүрсөк, биздин жарандарды дагы депортация, выдворение кылганга толук укугу бар. Жанагы 74 000 кишинин ичинен тилекке каршы 25 000 булар кичинекей балдар, 18 жашка жете элек. Эми эгерде сентябрдан өткөзүлсөк, ошо балдар үчүн дагы ата-энесине сөзсүз түрдө айып пул төлөтүп, штраф салыптыр. Бул дагы административдик укук бузуу болуп эсептелет. Россия Федерациясында 2 административдик укук бузуу болгондон кийин
чет элдик жаранды 100% депортация кылат. Ошону эске алгыла, балдарды реестрден чыгаргыла, өзүңөрдө реестрден чыкканга аракет кылгыла, сентябрды күтмөй жок. Себеп деген мындан ары мыйзам кайра ошол жердеги процедура узарбайт. Сентябрь бул акыркы учур. Ким чыкса чыгып алсын, аракет кылып, чыкпай калса ошол жарандар тилекке каршы депортация болот. Бул жаатынан кандайдыр бир суроолор болсо, депортация боюнча, выдворение боюнча, реестр боюнча ошо видеонун астында Telegram жана YouTube каналга комментарий калтырыңыздар. Силерге кийинки выпускада жооп бергенге аракет кылабыз. Силер менен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Көрүшкөнчө. Таксист мекендештерге жашынакай акция Easy Drive деген таксопарктын жүрөбүз. Биздин кыргыз мекендеш Акрам деген жигиттин таксопаркы эң жашынакай акцияларды сунуштап жатат. Эконом класс 1000 рубльдан өйдө, комфорт класс 1500дөн, жана комфорт плюс болсо 2000 рубльдан өйдө. Акция кыска мөөнөткө иштейт, ошон үчүн шашылыңыздар, сунуштар чектелүү. Телефон номери болсо +7 495 08 55 000. Жазып коем, диаспоранын атынан кайрыла бериңиздер.